Чүй облусунун Сокулук районунда жергиликтүү кеңештин депутаты камакка алынды. Бул туурасында облустук милициядан билдиришти. Видеого лайк басып, подписаться деген кнопканы басып, жанындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Акыркы жаңылыктар сиздер менен. Маалымат кылайык, 3 мартта Новопавловка айылынын Ак Ордо 3-конушунда ШМ аттуу жарандын үйү сүрдүрүлгөнү боюнча жергиликтүү жашоочулар нааразычылык билдирип чогулушкан. Андан Новопавловка айылдык кеңештин депутаты буга чейин Ак Ордо жаңы конушунун Эже кварталынын башчысы болуп иштеген. 38 жаштагы КТ аттуу жаран келип, коомдук тартипти одоно бузуп, жарандарды уузгалгы сөздөр менен сөгүп, алардын тынчтыгын бузган. Натыйжада чогулган эл эки жаатка бөлүнүп, алардын ортосунда жаңжал чыгып, коомдук тартипти сактоо боюнча кызмат өтөп жаткан Сокулук РЭБинин кызматкерлери эки тараптуу жаңжалдын алдын алуу жана түшүндүрүү иштерин жүргүзүшкөн. Андан соң нааразы болгон эл тарап кетишкен. Элди экиге бөлүп, коомдук тартипти одоно бузуп, эл арасында уруш чыгарган Новопавловка айылдык кеңешинин депутаты КТ Сокулук РЭБине жеткирилген. Ага өлкөнүн укук бузуулар жөнүндө кодексинин 126-беренеси майда бейбаштык менен протокол түзүлүп, Сокулук райондук сотуна жеткизилген деп айтылат маалыматта. Сокулук райондук соту тарабынан КТ аттуу жаранга 5 суткага камакка алуу чечими чыгарылды.